Азыркы биз турган аймак Ак Булуң чогору деп аталат. Бул аймак канаттуулардын мекени болуп эсептелинет. Азыр ошол канаттууларды бул ошо мындай дүрбүлөр менен келип санайбыз. Бул жерде ошол бул аймакта Кызыл китепке кирген дагы канаттуулар кездешет. Бул уже азыркы биз карап аткан аккунун бул жерде эки түрү жүрөт. Бирөө ошол Кыргызстанда Кызыл китепке кирген акку болуп эсептелинет. Бул аккулардын жанында ошол өрдөктөр да жүрөт. Өрдөктүн дагы биякта бир 10го жакын түрү менен катталган. Ошол сана жаз күз кылып санап жүрөбүз. Ак Булуң кечи чогорунун аймагын сактайлы деп, ушул жерди ошол жергиликтүү мааниде өзгөчө корголгон аймак кылалы деп кылганбыз. Анан ошол максат менен биргеликте ушундай ажайып кооз жерибизди дүйнө жүзүнө тааныталы дегенбиз да. Ошол бул жерде ошол экотуризмди өнүктүрөлү дегенбиз. Ошо жергиликтүү элдер пайда тапсын деген чет өлкөлүк туристтерибизди алып келип, ошо жергиликтүү айыл тургундарын үйлөрүнө жаткырып, ошол эле тиги конный турларды кылып, ошо бул жерден канаттуулардын мекенин Ак Булуңдан көрсөтүп, үстүнкү жайлоолорго тоо туризмге дагы алып кеткен маршруттарыбыз бар. Быйыл ушу Жезятынын алкагында жергиликтүү туристтерге кызыккан, туристтик иштер менен иштешем деген гид болуучу адамдарды ушу окутуу башталып атат. Мурун ушу туризмде жалпы эле туристтерди ошо келип эле биздин жерибизди көрүп, боз үйлөргө түнөп, тамагыбызды берип ушул эле максатта болуп аткан да. Анан улам барып ушу туризмдин ички эмеси да өзгөрүп атат да. Ошолордун ичинен мисалы үчүн канаттууларды кароо, канаттууларга кызыккан туристтер көп болот экен. Жапайы өсүмдүктөргө кызыккан, бийик тоолуу жерлерге кызыккан, андан тышкары мөңгүлөргө кызыккан, жапайы жаныбарларга кызыккан, андан тышкары ушу кол өнөрчүлүк дагы чоң басым кылып атат бизде. Ошо кол өнөрчүлүктөр, салттуу билимдер бизде ушу көп сакталып калгандыктан ушу тескей жээк өрөөнүндө. Ушу тескей жээкке келген туристтин агымы дагы күчөп баштады акыркы жылдары. Бул ошол браконьерствонун бул жери уже мындай аябай ордосу болгон да, аябай көп болгон. Браконьерствого эми көбүнчө балык улоо кирген, ошол эле тиги канаттууларга кыргоол коёндорго охота менен киришкен. Аралыкта бул жердин ошол сырткы параметри корулуп, ошол браконьерство жоюлуп келатат. Кызыл китепке кирген арлан белый хвост бар, суу бүркүтү бар. Ал бул жерде ошол жана башында бир эле бүркүт болуп катталган да бул аймакта. Анан ошол негизги эле ошол жаратылышта каякта тынч аймак болсо көбөйүп болот экен да. Анан бул ошол жыл өткөн сайын бул жер ошо тынч аймак болуп, азыр ошол белый хвост бүркүттүн, суу бүркүтүнүн 4 түрү менен жүрөт да, 4 саны менен жүрөт. Жергиликтүү элдер, ошол эле коноктор жаратылышка аяр мамиле менен келатат да, уже аяр мамиле түзүп, түшүнүп, анан ошо браконьерство жоюлуп келатат да.